Метинд азыр эки SPF бар. Бул жерде бизнес SPF, бул жерде корейский SPF. Мына бирөө болсо көрүнүп атабы? Бирөө кара болуп көрүнүп атат, көрдүңөрбү? Бирөө болсо агыш болуп көрүнүп атат, бирок экөө тең SPF. Эми бул SPF'ти мен биздин тоник менен сүртүп салайын кетеби экен, көрөлү. Түйүндө эле калыптыр. Түйүнүн көрдүңөр, кичине эле ито. Ошончо болсо дагы болгону менен сүртүп көрөйүнчү. Түйүн менен кеттик. Тоник аз да ошон үчүн наглядный болсун деп могу жерди сүртөйм азыр биринчи. Мына кара болуп турган SPF'ти, бизнес SPF'ти. Ошто агышта баары байкабайсыңар да. Тоник аз болбосо мындан да жакшы кетмек да. Всё, карайлычы. Кичинекей эле тоник калыптыр, ошо менен сүрттүм, болбой эле. Көрөлү, Так, мен да көрөйм. Көрүнүп атабы? Жок. Жок. SPF жок. Жакшы эле сүртүлдү. Бул болсо менин өзүм тагым. Глубокий дермальный бир тагым бар да. Вот. Демек, биздин SPF даже жөнөкөй тоник менен, биздин очищающая розовая вода менен деле кетирсеңер болот. Эгерде алыскы жолго баратсаңар, умывалкаларды алгыңар келбесе, просто тоникти алып алууга, ошо менен сүртүп туруп жууп салсаңар, мындай тазаланат.